Саламатсыздарбы менин YouTube каналымдын катталуучулары. Анда эмесе мен сиздерге пайдалуу бүгүн кеңештерди бере кетейин. Мен сиздерге эмнени айтмакчымын? Бүт адамдар бир жылдын ичинде чоң ийгилик жаратам деп аракет кылып чоң максаттарды коет экен дагы, бирок мындай естественно мындай мыйзам менен караганда бир жылдын ичинде сиз койгон чоң максаттарга балким жетпей калышыңыз мүмкүн экен. Бирок 10 жылдын ичинде жете турган максатыңызды өтө эле аз коюп салат экенсиз да. Ошондо мындай орусча айтканда аябай так болот да, мынтип айтылган. Человек переоценивает свои силы и возможности, каких результатов может достичь за 1 год, но недооценивает свои силы и возможности, каких может достичь за 10 лет. Эми кыргызча түшүнүктүү айтканда, бир жылдын ичинде чоң максаттарга жетиш балким мүмкүн эмес экен, бирок 10 жылдын ичинде сиз койгон максаттарыңыз өтө эле кичинекей болуп калат экен да. Эмнеге дегенде элестетиңиз, бир жылда 365 күн бар да. 365 күндүн ичинде сиз мен өзүмдүн денеме кам көрөм деп 20 отжимания күн сайын жасап атасыз да, 20 отжимания. Эми 365 күндү 20га көбөйтүңүз, канча болуп калып атат? 7000 отжимания болуп калып атат да. 7000 отжимания бир жылда. Эми элестетип көрүңүз, сиз кандай жакшы дене түзүлүшүңүз өтө мындай сонун болуп калат да. Ошондой эле тамеки чеккендерди деле санасаңыз, күнүнө 20 тамеки чексе, 365 күнгө көбөйтүңүз, бир жылда 7000 тамеки чегип коет да. Ошон үчүн күн сайын сиз эмне кылып атасыз, кичинеден болсо деле бул өтө маанилүү. Мен ошон үчүн жана китеп окуй албайм, анан убактым жок, анан тигиндей дегендерге айтам да, күнүнө болгону 10 эле страница окуп кой, 10 эле страница. Эми 365ке көбөйтсөң, 3600 страница окуп койгон болот да. 3600 страница билесизби канча китеп? Бул орто эсеп менен бир китепти 300 бет дегенде, бул 30 китепти окуп коет экен бир жылдачы. Вот ошон үчүн бүт эле чоң ийгилик мындай күн сайын маанилүү кадамдардан турат да. Мына 10 страница китеп окуп кой, 10 страница англис тилин окуп кой, 10 мүнөт өзүңдүн отжиманияга, физзарядка кылганга берип кой. Ошонун баары бир жылдын ичинде санаганда өтө чоң цифрага айланат да. Эми элестетиңиз, 10 жылдын ичинде кандай ийгиликке жетсе болот. Мен эми көбүңүздөрдү мындай жакшы, бүт аз болсо дагы ошону токтобой жасашыңарга мындай каалайт элем да. Анткени жылдын башында баардыгы сонун болот, мындай кылам дейт. Бирок жылдын аягына чейин ошо 90% адам тыштап салган болот да. Жылдын аягына даже 10% эмес, балким 5% ошону тынбай кылган адамдардын санына кирет да. Мына көп айтат да, сиз 3000 китепти кантип окугансыз, бул нереально дейт да. Чынын айтканда мен 5 жашыман китеп окуп баштагам. Ошентип азыр мен айына бир 5-6 китеп окуп алсам, мен мындай жөнтүрө албайм да. Мээм как будто ошо иштебей калгансып, кандайдыр бир зыян мусорду сиңирип аткансып эле өзүмө бир тынч орун таба албай анан китеп окуп аракет кылам да. Ошентип бул да привычка кирген, бир айда жок дегенде 6 китеп окулат да. Вот ошондуктан мен айтам, адам бир нерсе бергенде гана ошол нерсени баалайт экен да. Мына мисал үчүн эмне үчүн мен өзүмдүн китептеримди баалайм, анткени билим тажрыйбанын негизинде аябай мынтип канча деген уйкусуз түндөр менен жазылган, өтө мындай азап менен жазылган китеп да. Ал сенин балаңдай эле болуп калат да. Творческий кризистин аркасынан ушинтип азап менен жаралат да китеп. Биздин билим деле ушундай, канча деген өзүң ошибка кыласың, тажрыйба өтөсүң, өзүңдүн билимиңе инвестиция жасайсың. Мен 15 жылдын ичинде ушул акчалай санай келгенде ошо 3,5 миллион сомдой өзүмдүн билимиме инвестиция жасаптырмын да. Эгер саат менен эсептесем, канча миңдеген сааттар билим алууга кеткен. Балким мен 10 мүнөт сүйлөйм, балким 5 мүнөт сүйлөйм, балким жарым саат сүйлөйм. Анын мааниси эмес, мааниси ошол сүйлөп аткан сөздөн хотя бы бир кеңеш, бир идеяны алып туруп эле жашооңузга колдонсоңуз, ошол идея балким түп тамыры менен жашооңузду жакшы жакка өзгөртүп кетиши мүмкүн. Ошол идея доходуңузду 3 эсе, 10 эсе көбөйтүшү мүмкүн. Ошон үчүн мен айтам,
Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсе көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.